же Кудай кааласа бул 3 комната үйүбүздүн 5 квартиранын эң акыркысын ойнотуп атабыз. Кудай буюрса 2021 дагы 10 квартира ойнотобуз. Аны мындай кылбайбыз. Аны 10ду бир күндө ойнотобуз Кудай буюрса. Анан жылдан жылга Кудай буюрса дагы 15-20 ушинтип көбөйтө беребиз. Биз Кудай Тааланын качан бизге берген ырыскысы түгөнгөнгө чейин биз аракетибизди кыла беребиз. Бул жагы эми Кудайдан бүгүн өлүп кала тургандай ибадат кылдык, бирок түгөлүп жашай тургандай аракет кылдык да. Ошол сыяктуу биз аракетибизди кылып атабыз. Ичинде эч бир шай тандап биринчи очередь аласыздар, андан кийин бул эшекти ачып берем, эшектин ичинде квартира бар. Ошону пешенеси бар инсан Кудай буюрса утуп кетет. Эми Кудай буюрса мына комиссиялар кирип көрдүңүздөр туугандары. Эми кирип туруп бир чекеден нонун ичинен тандап ала бересиздер. Биринчи ким биринчи? Мен биринчи. Ачпай турасыз, а? Энемдин квартирасы болуп атат. Анын ордуна келип катышкан болчумун. Өзү Россияда Худстрой компаниясына ийгилик каалайм. Рахмат. Бөлөсүн жакшылыктарга бөлөсүн. Бул 300 000 адамдын ичинен тандалып сиз чыктыңыз да. Рахмат. Бул дагы жөндөн жөн эмес. Өзүбүздү гана ойлосок, адам баласы өзүбүздү гана ойлой турган болсок, анда биз ач калабыз да. А биз өзгөнү дагы, тууган урукту дагы, эл журтту ойлосок, анда сөзсүз ийгиликке жетебиз. Сиздерге да ийгилик. Код курулуш компаниясы чоң бийиктиктерге жетсин. Рахмат. Рахмат сизге. YouTube баракчасынан 5-финалист болуп Нурали Умурзаков энем тандалып, 3 комнаталуу батирди утуп алдык. Аябай кубанычтабыз. Рахмат силерге. Алла разы болсун. Атам да айылдан чыкса баары куттуктатышыптыр. Анан баштап документ колго тийсинчи дедилер. Мына документ колубузда, ишениңиздер. Али Москвага кеткенине 10 күн эле болду. Азыр тамашалап күлүп атабыз. Уже кайта берсең болот. 3 комнаталуу квартиранын ээси болдуң деп. Жок, Куд буюрса 1 жылда келем деп атат. Эми 3 комнаталуу болгондон кийин анын ичине иштеп келиш керек да ремонтуна.